Ока районунда Ажек айылында Ажек орто мектеби бар. Ал жерде 520 окуучу окуйт бүгүнкү күндө. Мектеп жарыксыз болуп калган. 200 бала бүгүнкү күндө маданият үйүндө окуп атат. Калгандары 2 МЧСтин палаткасында окуп атат. Калгандары ушу аварийный мектепте ушу класстарда эптеп окуп атат да бүгүнкү күндө. Мен ушул өткөндө район акими менен айыл өкмөт менен ушул Алтынай Сейитбековна сизге кирдим эле. Быйыл ушул планга киргизебиз деп аракет кылабыз дедиңиз. Эмне болуп атат ушул бүгүнкү күндө? Быйыл дагы 120 бала кошулат күзүндө. 640 бала эмне болот? Булар тагдыры кандай болот? Ошончу айтсаңыз. Азизбек Атакозуевич, эгер жанагыдай болуп палаткада иштеп аткан болсо, аны бүтүрүшүбүз керек. Авариялык түрдө болсо. Ооба, жакшы билет. Бүтүрөбүз. Ошол боюнча бир айтсаңыздар, эл күтүп атат да. Ошо жакында эле кыш. Жанагындай палаткада окуп аткан болсо. Палаткада окуп атат бүгүнкү күндө. Анан жараксыз. Дагы кайсы жерде окуп атат дедиңиз? Ошо маданият үйүндө. Маданият үйүндө деп атасыз. Аны биринчи очередте азыр бүтүрөбүз. Быйыл планга киргизип бериңиздерчи, суранып. Сөзсүз. Анан экинчи сунуш бериптир, мына Алтынай Сейитбековна айтып атат. Экинчи суроо, мына элдер Чаткал район деген район бар, билесизби бизде? Өтө алыскы районда, биздин баягы Борбордон 800 километр алыста турат. Мына элдер аябай чалып атат азыртан. Айтыңыз деп кайрылып атат. Эми мен мындай айтайын, мындай эле. Ал жерде бүгүнкү күндө аябай акыбал жакшы эмес. Мына өзүңүз айтыңызчы, мына бүгүнкү ушул сиз премьер-министр болгондон бери канча министриңиз ошо иш сапар менен барды ошо Чаткал районуна? Айтыңызчы өзүңүз. Же кол көтөрсүнчү, ошо бир министриңиз ушу бардым деп ушул иш сапар менен. Көтөрүп койгула колуңарды. Баргандар көтөрүп койбойсуңар. Көтөрүп койгула колуңарды. Эми көпчүлүгү билем тиги Дүйшекевич. Бер жакта Терексай деген шаарча бар. Алабукан жанында. Андан арыда 150 километр жүрүш керек. Белден ашыш керек Кереболдон. Бер жактан барып эле бардык дешип атат. Мен бардыгын билем. Ал жака эч ким барган эмес. Мына сурап атат, өздөрү айтып атат, айтыңыз деп. Ал жерде бүгүнкү күндө мектеп эмне болуп атат, жолдор эмне болуп атат, суулар эмне болуп атат деген киши жок бүгүнкү күндө. Сиз ушуна отчеттен кийин жөнөтүңүзчү ушул барып ошол жердеги эмне болот? 10 секунд. Жөнөтөлү. Барып ошо эл менен жолугуп, бүгүнкү күндө кандай болуп атат акыбал ал жерде? Ошо эл менен анан баягы кошоматчылардын сөзүн эле угуп алып, анан ушул жакшы экен деген болбойт. Барып эл менен жолуксун. Азизбек Атакозуевич, ал жерде билесиз да, баягы Терексай боюнча маселелер көтөргөндө. Ошондо андан кийин Кубат Айылчиевич ушул аксы Алабуканы кыдырып ар жакка жетпей калган. Быйыл азыр мына күн жылып калды, барабыз азыр. Барабыз. Министрлер да барат, таза суу боюнча да барат, айыл чарбасы да барат. Сугат суусу да бар, бардык барышат. Кышында зордоп тапара албайсыз. Эми азыр жаз келди, кооз барып көрсөтүп келсеңиз жакшы болот эле баарын. Аны эми баягы айта турган маселе көп болчу, эми талкууда дагы айтамын. Рахмат. Урматтуу премьер-министр, мен Азизбек Атакозуевичтин сөзүн колдойт элем. Азыр мына жыйын болуп атканда Чаткалдан кем дегенде 10-20 адам чалышты. Ушул Чаткал району боюнча, көйгөй боюнча алардын үмүтү үзүлүп бараткандай да. Биз менен пландаштырып, бизде өзүбүздүн комиссиябыз дагы бар, чогуу баралы. Чын эле министрлер барган эмес, мен өзүм барганда дагы ошону элдер абдан көп айтышат. Больница, башка маселелер, ген маселелери.